кызыгып эле жүрчүмүн негизичи. Анан бирок ушинтип нан жасап, ушундай ачыткыдан нан жасап калам деп эч ойлогон эмесмин. Ооба, кээде ойлогон кесипти аркалап ойго келбеген жумушту жасап каласың. Кыргызстанда калкка тартууланган нан жана нан азыктарынын түрлөрү көп. Бирок дээрлик бардык нан азыктары байыртадан элибиз колдонгон ачыткы менен эмес, Кытайдын, түрктөрдүн же орустардын дрожжу менен жасаларын билебиз жана күнүмдүк тамак ашыбызда аларды жеп көнүп да калдык. Анан дрожждун ден соолугу үчүн зыяндуу экени айтылып да жүрөт. Калкынын саламаттыгын сактоого салым кошууну максат кылган Асель Керимбаева учурда ачыткы менен нан бышыра баштаган. Чет өлкөгө көп чыгып, көп мамлекеттерди көргөн үчүн дагы мага нан темасы өтө кеңири кызык болчу да ар дайым. Энелерибизден калган эле ачыткы. Ошол ачыткыдан нан жасоону чечтим. Анткени мен Бишкектен өзүмө жага турган, табитиме жага турган пайдалуу нанды тапкан жокмун. Кесибиңиз боюнча кимсиз? Мен кесибим боюнча юристмин. Бирок ошол нан жасаганда, мисалы азыр мен азыркы ишиме деле ошо юристтик кесип өтө пайдалуу болуп жатат. Анткени баягы бардыгын дыкат, бардыгын өтө баягы чоң ответственность деп коет эмеспи? Ошо менен, ошондой көз караш менен карайм да. Баягы технологияны бузуп албаш керек. Технология бизде көп этаптан турат. Ошол этаптардын бирине эле жаңылсак, анда наныбыз биз ойлогондой болбой калышы мүмкүн да. Адатта кайсы бир жумушту баштоо үчүн албетте адегенде каражат маселесин чечүү же демөөрчү табуу абзел. Асель айым койгон максатына, түзгөн планына алдын ала дыкат даярданган. Ооба, бир иш баштаардын астында өзүңдүн каражатың болбосо өтө кыйын. Ошондуктан мен бул ишке даярдандым, каражат топтодум. Анан менде акча табуу маселе биринчи маселе эмес. Менде бул баягы идеологиялык негизде болуп жатат да булчу. Анткени баягы кыргыздар ошо дрожжго көнүп алды деп атпайбызбы? Кичинекейибизден деле дрожж нанды жеп чоңойдук да, чынын айткандачы. Анан ошонун кесепетин азыр көрүп келатабыз. Ачыткы менен нан бышыруу ниетин бир-эки курбу курдаштарына айтса, нандан дагы акча тапса болмок беле дешип колдоо болбогондуктан өз алдынча аракеттенип, пайдалуу нанды адегенде үйүндө жасап баштаган. Албетте бир нандан 5 нан, 10 нандан ушундай кылып. Андан кийин баягы өзүмдүн кызым ден соолугу боюнча ошо тамак сиңдирүү органдары жакшы иштеген жок да. Көпкө чейин кыйналдык, канча докторго бардык, канча дары иштик. Андан ошол магазинде, дүкөндө сатылган нандан полностью отказ берип эле ошо мен нан жасап берип турдум. Анан ошодон азыр жакшы буюрса. Бардык эле жумушту баштоодо адис болуу маанилүү. Ачыткы жасоонун технологиясын кантип, каяктан үйрөндүңүз? Москвадан окудум. Окуп, үйрөнүп келдим. Алматыга барып үйрөнүп келдим. Бирок анын бардыгы эле жетишсиз, өтө жетишсиз. Баягы интернет деген бар, ал жактан үйрөндүк. Анан ачыткы боюнча негизи эле мындай үйрөтө турган мындай баягы 3 күндүк, 5 күндүк эле курстар болот. Мындай чоң анын окуу жайы жок. Ачыткы жасоо боюнча чоң окуу жайы болбосо да, мүмкүн болгон тиешелүү окууларды акчасын төлөп окуп, улам ачыткы жасоонун технологияларын үзгүлтүксүз өздөштүрүп отуруп, нан бышыруудагы 3 негизги нерсе маанилүү экенин байкайт. Эң биринчи мына ачыткы деп айтып атпайбызбы? Баягы апаларыбыздан калган ачыткы. Экинчиден ун, кандай ундан жасалыш керек? Анан үчүнчүдөн биздин мешибиз. Баягы мешибиз өзгөчө меш десек болот. Баягы витаминдердин баарын өлтүрбөй, жакшы калыпта бышырып бере турган мештер да. Чоң завод, фабрикаларда нан жасай турган. Бардыгын эле автомат жасайт. Камырды да автомат жуурат. Мештери дагы баягы өтө чоң температурада болгондуктан ал нандын эч кандай баалуулугу деле калбайт да. Бизде деген ремесленный пекарня деп айтып атпайбызбы, нандан фирмасы. Нолдон баштап технологияны бузбай 20 саат ферментацияны өткөзүп туруп анан нанды бышырабыз. Ферментация деген эмне? Бул камырды жууруп коюп, муздаткычта 20 саат кармайбыз.
ал өзү баягы табигый көтөрүлүп берет да. Өндүрүш баштоодо биринчи кезекте кардарларды табуу маанилүү. Асил айындын алгачкы кардарлары кызы сыяктуу дарыгерлер туруш кошулган нанды жебе деген кеңеш алган жарандар болуптур. Ошон үчүн ачыткы менен нам бышырууга чечим алган күндөн тартып эрежелерди так сактаган ишкана ачууну максат кылып баардыгы санитардык нормаларга туура келе тургандай шарттуу түзүүгө бел байлаган. Мисалы баягы балдарыбыз болобу, кары картаңдарыбыз болобу ушундай нан жесе экен, дрожь экенди унутса экен. Анан баягы Россиядан алып келген, Казакстандан алып келген ундарды азыраак колдонсок деген эле ойда. Анан биз жайдар ундан колдонобуз. Бул цельнозерновой ун деп айтып атпайбызбы? Аны биздин эле Кыргызстандын дыйкандарынан алабыз. Көптөрү адашат, биздин дыйкандардын унунан жакшы нан болбойт деп бардыгы эле баягы чет өлкөдөн келген ундарга качырат да. Бирок негизи биз ошону азыр жокко чыгарып, биздин дыйкандардын эле жайдар унунан нан жасап атабыз. Бул өтө пайдалуу. Жайдар ун деген бул буудай болгон болсо, ушу буудайдын калдыгы жок, бардыгы баягы кебеги, сырты, ичи бардыгы сутегир менен чыгарат. Ушу цельнозерновой ун деген дагы биздин талапка жооп берет. Анткени бул жерде баягы кебеги менен жасалат. Бул кебек өтө адамга пайдалуу. Анткени ички организмин кишечниги тазалайт. Бир дыйкандар менен иштешебиз. Өтө жакшы көлдө Григорьевская деген айыл бар. Ошол жерде баягы дыйкандар бар. Арпа өстүрөт, буудай өстүрөт. Ошо буудайдын түр-түрүн өстүрөт да. Ошол кишилерден алабыз. Ошол кишилердин өзлөрүнүн дыйкан чарбасын көрүп келип, нан жасап көрүп, анан алып баштадык. Айтууга оңой, аткарууга кыйын болгон чакан өндүрүштүн алгачкы кардарларынын оң баасына арзыган айымдан нан бышыруудагы иш процесси менен кенен тааныштык. Бул мынакей биздин жанагы айтып аткан жайдар унубуз. Ошону көбүнчө биз ушуну колдонобуз да. Бул жерде глютен да азыраак да. Ошондуктан бул бизге пайдалуу болот. Ушудан көбүрөөк колдонобуз. Анан эми бул жакта да ундардын түрү бар. Кээде буйрутма берет гамбургерный, булочки жасаганга. Бул да өтө пайдалуу. Биз баягы Бородинский деген, анан Нандан деген фирмалык наныбыз бар. Ушуларды жасайбыз. Кара буудайдын унуна көп кызыгышпайт да биздикилерчи. Анткени бул өтө пайдалуу ун. Биздин баягы кишечнигибизди тазалайт. Биринчи себептен, экинчиден бул жерде глютен аз. Үчүнчүдөн бул эң эле пайдалуу ундун түрү деп айтсак болот. Бул машинканын жардамы менен жууруп алабыз. Ошол андан кийинки процесс бул мынакей биз колдонгон ачыткыбыз. Бул ачыткы дагы туура жасалышы керек. Баягы шарттар бузулбаш керек. Туура температурада. Муну жыты дагы өзүнүн жакшынакай жыты бар. Даамдап да көрүшүбүз керек. Ошондуктан ачыткыга өтө көп көңүл бурабыз. Ачыткынын бизде бир нече түрү бар. Бул бир эле түрү. Баягы бул жайдар ундан жасала турган нандарыбыздын ачыткысы бул. Мында ачыткыны да даамы бузулуп кычкыл болуп калбаш үчүн багышат. Ар бир 3 сааттын аралыгында ачыткыга ун кошулуп, аралаштырылып турулат. Ал эми үйдө муздаткычтын жогорку температурасына коюп, майга да ороп койсо болот мунучу. Анан нан жасардын астында эртерээк чыгарып эле сууга эзип алып колдонсо болот. Баягы биз кичинекей чагыбызда жеп көнүп калган формовой наныбыз деп койсок болот. Баягы бөлкө нан деп да айтсак болот. Бул 400 граммдык нандарыбыз. Ушул нандарды биз мисалы мектептерге, бала бакчаларга жөнөтсөк болот. Мисалы бул калыптар дагы өзгөчө калыптар, ротанговый. Муну буйрутма менен сатып алабыз, бул да Кыргызстанда жок. Анан бул да лен материалдан жасалат. Анан бул даже тканьдарыбыз деле натуральный болуш керек эже. Анткени синтетика колдонсок, анда биздин идеябыз туура келбей калат. Школага жасап атабыз. 6:30 күнүгө биз мектептерге ушундай кылып буйрутма боюнча биздин балдарыбызга нан жасап беребиз, ачыттыктан жасалган. Ачыткы кошулган камырдан нан жасалып, ал формага салынган соң, алар 20 саатка чейин бул жердеги муздаткычта кармалат. 7 градустан 12 градуска чейин 18-20 саат кармайбыз. Анан өзү ушундай болуп табигый көтөрүлүп берет да.
биз формовка кылаарда 450 грамм кылып формовать этебиз. Анан бышканда готовый продукт 400 грамм болуп чыгат. Зыгыр наныбыз бул жерде өтө пайдалуу наныбыз. Анткени бул жерде өтө көп зыгыр кошобуз. Бир күндүк адамга керектүүчү витаминдерге өтө бай. Люди стали думать о своем здоровье. Бизге биринчи ден соолук керек болуп атпайбы? Биринчи ошону, например, больницага барып канча акча кетет. Лучше вот ошол нанды алыш керек, ошол нанды жеш керек. Бияктан витаминдер бар. Не надо там, например, покупать дорогие витамины. Вот кушайте. И многие, которые уже кушают хлеб, они говорят, и биринчи жегенде уже айтып атышат, жеңилдедим, то есть ашказаны иштеп жакшы. Ошол үчүн биз Асель менен, например, аябай аракет кылып, анан элдерге жеткизип деп атабыз да. Ошол нанды именно ачыткы менен бизден аласыңар, башка жерден аласыңар, или үйдө жашайсыңар, например, ошол нанды жегиле, пайдалуу нанды жегиле. Бул биздин өзгөчө мешибиз. Бул подовый меш деп коет. Баягы ачыткыдан жасадык. 20 саат муздаткычка койдук. Ачыткыбыздын жардамы менен ачытып алдык дагы. Ушул подовый мешке бышырабыз. Бул подовый мештин кызыктуу жери бул түбү таш болот. Ошондуктан түбү таш болгондуктан биздин баягы жасаган наныбызды витаминдерин баарын сактап, анан убагында пар берип турат керектүү убакта, баягы влажностун регулировать этет бул меш. Бул жерге мына үстүнө 20нан, астына 20нан бышат. Бул 40нан 45 мүнөттө бышат. Мынакей мондай сонун нандарыбыз бышат. Бул да жайдар ундан, ачыткыдан жасалган жашнакай наныбыз. Биздин 400 граммдык нандар булар дагы. Бул мештин өзгөчөлүгү баягы витаминдерди күйгүзүп жибербей, өз калыбында жашнакай болуп, технология боюнча бышырат дагы. Анан мондай баягы өзүнүн кытырагы пайда болуш керек. Бул дагы мешибиздин бир түрү. Бул конвекционный меш деп коет. Бул жерге дагы кээ бир нандардын түрүн жасайбыз, гамбургерге булочка жасайбыз, жанагындай жашнакай даамдуу, таттуу нерселерди жасасак болот бул мешке. Эко продукт болгонубузга байланыштуу ушундай эко кагаздарга салабыз. Эко баштыкчалар менен жеке кардарлар алышат. Ал эми дүкөнчүлөрдүн талабы менен сатууга суу кагаздарга салынат. Асель пайдалуу нан чыгаруу менен бирге бизди да жумуш менен камсыз кылды дейт. Нандарды дүкөндөргө даярдоочу Айчүрөк Осмонбекова. Бизге дагы кандай десем, иш менен камсыздап атат. Бул жагынан дагы Аселге ыраазычылык. Биздин элдин гана камын ойлобостон ушул жумуш ишин түзүп берип, бизди дагы камсыз кылганына дагы чоң рахмат. Биз бышкан нандарды муздагандан кийин ушундай упаковка кылабыз. Анан дүкөндөргө жөнөтөбүз. Эртең мененкисин келип алып, онду упаковка кылып, анан кардаларыбызга мындай упаковкада да бар. Ысык нанды момундай кагазга салабыз да. Ысыгы менен барып жиберилет, ысыгы менен кагазга салынат. Анан ошол үй жакта 10 чакты үй бүлө жетте келип, жуурулчу камыр жуурулуп, кечинде жууруп кетем, аларды эртең менен келип формовать этип, ошондой жумуш кылам. Бул жерде биздин жумушубуз, мисалы, мен уже көрүп атасыңар, жаш деле эмесмин, көп эле жерде иштедим. Мага эң биринчиден тазалык аябай жагат. Бул жерде тазалык нормаларды аябай сактайбыз. Күндө ошол столдун баарын обработка кылып, эртең менен жумушубуз ошондон башталат, столдордун баарын обработка кылып, кечинде бул салфеткалардын баарын обработка кылып кетебиз. Ошол тазалыкты аябай сактап, режимди кармайбыз. Учурда нанданын даамын татып, пайдасын түшүнгөн кардарлар да аз эмес. Кезектеги конокко баруу үчүн нан алганы келген кардар өз пикирин айтты. Менин атым Мухаббат. Биз нандан фермасынан дайыма конокко өзүбүзгө көптөн бери ушул нандарын алып жүрөбүз. Абдан даамдуу, пайдалуу. Биз мурда деген торт көтөрө барчу болсобуз, азыр эми жалаң гана нан көтөрүп барып атабыз.
Сиз бүгүн кайка барасыз бул нанды? Азыр биз досторубузга алып барабыз. Досторубуз да күтүп атат. Алар да көнүп калышты. Биз бири-бирибизге аябай бат-баттан конокко барабыз. Дайыма торттун ордуна эми нанды көтөрүп бармай болдук. Негизги кардарлары ачыткы менен жасалган нандын пайдасын түшүнгөн жарандар өңдүү. Нанданын дагы бир кардары белгилүү дарыгер айым Гүлсана Бапаева элге пайдалуу иштин башталганына кубануу менен дружнун зыяны менен ачыткы менен жасалган нандын пайдасын айтып бүтө албай төгүлдү. Деги эле мен өзү эки магазиндерге барып, ошо гречка нан алып жейм, аракет кылам, рис нан алып жейгенге аракет кылат элем. Анан мен биринчи кардарлардан болуп, мына ушул нанды заказ кылдым. Мына ушул нан тоюмдуу да болот, анан бул сиңимдүү да болот. Мунун ичинде глютен өтө аз болгондуктан бул сиңимдүү болот. Глютен бул былжыр пайда кылуучу зат деп аталат да. Глютен сиңбейт. Глютенди эрите турган адамдын ашказанында дагы 12 илчегисинде дагы фермент жок. Мына ушул ферменттин жоктугунан ал фермент өтө аз. Мен булардан сураштырдым. Силер будайдан башка да жасайсыңарбы десек, албетте жасайбыз дейт. Амаранттан, зыгырдан, чечевицадан, дагы башка мына ушу будайдан башка нерседен жасайбыз дейт. Бирок менин түшүнүгүм боюнча булардан жасоо бир аз кымбатыраакка түшөт. Ошон үчүн материалдык жактан биз бир гана заказ бергендерге гана жасайбыз деп атышат да. Көбүнчө ушул глютени жок, глютенди аз, цельнозерновой, жайдары уундан гана жасап атабыз дейт. Ошонусуна Кудайга шүгүр дейлиз. Нандан ишканасында саналуу адам иштесе да, Асел айым ар бир жумушчуну акча табуу үчүн эмес, адамзаттын негизги азыктарынын бири саналган нанга болгон урматына, жумушуна жасаган мамилесине карап алам дейт. Атайын окуусун бүтүп келген адам жок. Өтө аз. Жумуш Кыргызстанда жок деп айтышат, бирок негизи жумуш бар. Жумуш бар, просто бул жерде өтө каалоо, чоң идеология да керек. Ушул нерсеге ишениш керек. Мисалы мен жумушка алганда мен адамды байкаймын, тазалыгына байкаймын. Баягы нанды сүйүп жасаган кишинин эле колунан даамдуу, таттуу, пайдалуу нан чыгат деп ишенем. Анткени баягы мен ошо тайнем үйрөткөн камыр жуурдун астында баягы бысымыла деген сөздөн баштап жакшы ниет менен, жакшы мааны менен, баягы күнүмдүк турмуштагы оордуктарды ойлонбостон жакшы ниет кылып жасаса, ошол колдон жакшы мындай сонун нандар чыгат. Анан баягы нанды сүйбөсө, муну жөн эле баягы акча табуунун эле жолун издей турган болуп мага келсе, анда биздин идеябыз туура келбей калат. Ал киши бизде иштей албайт. Жумуш башталганда албетте Аселге эң башкы дем берген, шык берген апасы болуптур. Өзү да эненин жолун жолуп, чет өлкөдө жашап, билим алып жаткан кыздарына элге пайдалуу кызматы менен үлгү болсом дейт. Мекемесинде заманбап, кымбат эмеректер эмес, кыргыз жыттанган туш кийиш, сырда, курактан жасалган төшөктөр турат. Урунган идиштердин баары жыгачтан жасалган. Көзүнүн карегиндей сактап, таберик туткан улуттук этно буюмдардын таржымалынан эле Асел Керимбаева алган тарбия таалимдин төркүнүн түшүнүүгө болот. Бул мен тайнемен калган жаргылчак. Бул жаргылчакка 150 жыл болду. Мен бая бала чагымда энемдин маңдайына отуруп, ушул жерге бая буудайды салып берип отурчумун да. Ошондо мага бул жаргылчак өтө чоң сезилчү да. Азыр болсо ушундай эле кичинекей эле жаргылчак болуп калды. Канча жыл өттү буга дагы. Тайнем туш кийизи ошо жылына чейин сакталып турат. Бул болсо калыптар 90-жылдары эл кыйналып, ошо бир нан жок, бир катуу кырдаал болгон. Ошол убакта мен папамдын Таласта пекарнясы бар эле. Ошол пекарнядан канча нан жасалып, канча элдин батасын алган калыптар. Ошо папамдын көзү өтүп кетти. Бирок ушул калыптарын алып иштетип атабыз. Билимин, кызматын элин пайдалуу нан менен камсыз кылууга жумшап жаткан Асел Керимбаеванын келечекте аткара турган пландары арбын. Максаты ар бир жаран туура тамактануунун маанисин түшүнүп, өз саламаттыгы үчүн кам көрсө деген тилек.